10 жылга убакыттан бери орус тили менен айтканда Костоправ, кыргыз тили менен айтканда сөөктөрдү калыбына келтирүү менен алек болуп келе жатышкан Куңар мырза менен Максат мырзаны сөзгө тартууга да убакыт келип жетти. Максат мырза, өткөндө да силердин иш аракетиңиздер менен жакындан таанышып кеттик эле. Азыр сиздердин ишиңерде кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Ассаламу алейкум. Биздин иште азыркы моментте өзгөрүүлөр жакшы, Кудайга шүгүр, күнүгө ар кандай ойлор, ар кандай идеялар келишип, жаңылануу системаларын коюп атабыз. Азыр туздуу комнаталарды коштук. Ошого кошуп туруп эми дагы бир нече жаңылануу идеяларды кошобуз эми Кудай буйруса. Эми келечек астыда. Пациенттерге неме кылганда ар бир пациентке биз аппак форма беребиз. Азыр бүгүнкү күнгө, биринчи күнгө келгенге бул эжеге азыр мен консультация кылып атам. Лечение алып чыккандан кийин ар бир пациенттерге биз аппак форманы подарокка кылабыз. Ошо менен лечение алып башташат да. Сөөктөрдү калыбына келтирүү албетте айткан ой болгону менен иш үстүндө абдан жоопкерчиликтүү. Адам өмүрү менен алып урушуп жаткан соң сиздер бул ишти дыккат жасашыңар керек. Канча убакыттан бери бул иш менен алек болуп келе жатасыңар? Бул иш менен алектенип келатканыбызга бир 10 жылдын жүзү болуп калды. 10 жылдан бери мен көп частный медцентрлерде иштедим. Ошондой көп жерлерде иштеп келип, азыр өз алдымча чыгып кеткенден бери Кудайга шүгүр ийгиликтерге жаратып келатабыз. Дагы кандай ийгиликтерди жараталуу деген оюңар бар? Келген адамдар немесине карап туруп жаратып эле келатабыз. Инсульт алгандарды, көбүнчө грыжа моюнча келгендерди, ошо зашумление, ошо нерселерди айыктырып ийгиликке жаратып атабыз да. Сиздер жанагы операция болуп калгандарга дагы грыжасын алдырып жардам бересиңер же ал болбой калабы? Ал өтө кыйын нерсе. Ал грыжада бизге керектүү кемирчек жок болгондон кийин аны лечение кылыш өтө кыйын. Ага тийише албайбыз, операция болгондорго тийише албайбыз да. Анда колдон келсе, операцияга чейин келиш керектир го. Операцияга чейин келгени жакшы да. Ошо силер грыжаны канча миллиметр болгонго чейин айыктыра аласыңар? Мен практикам боюнча 15 миллиметрди айыктырдым. Практикама андан кийинкилери 6-7 ошондор неме болуп атышат. Көбүнчө 11-12лер келишет. Эң патологу 15 миллиметр болгон келди да. Мен иштеп аткандан бери. Анда демек силерге бел оору, көбүнчө омуртка оору, сөөк оорулары менен келген ооругандар айрыла турбайбы? Муун ооруларына кандай жардам бере аласыңар? Муун ооруларына муундарга суу өтүп кетет, мышцалары катып калгандар, ошоларга бардыгына биз ушул аппаратка салып туруп, эритип, жыйытып, ошонун негизинде бошотуп коюп бере алабыз да. Жаңы ачкан туз бөлмөңөр ушул бөлмө болуп калабы? Жаңы ачылган бөлмөбүз ушул, туз бөлмөбүз ушул. Мунун кандай касиеттери бар? Туздун өзүнүн касиети кыргызга маалым. Биринчиден бул баары билгендей негативди өзүнөн сору болот. Ушул жөнүндө көп жерде айтылбай билбейм. Адамда энергетика деп айтабызбы, ошо энергетика, ошо негативный энергия, ошонун баарын өзүн тартып алат өзүнө. Тескери энергиянын баарын соруп алат. Суук көз, суук сөз, дуа дегендер чыкпадыбы, жаман дуа, кара дуа дегендер, ошолор тартып алат да. Бул эми бизде медицинада көп айтылбайт, бизде элдик медицина болгон үчүн биз тартынбай айта берсек болот да, эл түшүнөт. Медициналык жактан бул, конечно, дыхательная система, дем алуу системасына пайдасы зор. Бронхит, хронический бронхит, астма, гайморит, ларингит, фарингит ушул сыяктуу дем алуу системасындагы бүткүл проблемалардын бардыгына аябай пайдасы чоң. Андан сырткары өзүңөр билесиңер, канга, кислород аркылуу канга өпкөгө эмне түшсө, ошол канга барат да. Кан аркылуу бардык органдарды тазалайт. Анын ичинде муундарга аябай пайдалуу. Муун ооруларына артрит, полиартрит, артроз, грыжага тем более, себеби грыжа өзү эле уже омуртка муундарынын проблемасы болуп атпайбы? Остеохондрозго өтө пайдалуу. Аябай пайдасы зор. Эже каяктан келдиңиз? Лейлек районунун Сүлүктүү шаарынан келгем. Эмне оору менен келдиңиз? Белим, бутум ооруйт эле. Ошо.
Кандай жылыштар бар бияка келгенде? Результат жакшы, кичине баса албай калчу элем, басып калдым. Жакшы бар, ойдогудай. Рахмат Тумар менен Максатка. Иштериге ийгилик, өздөрүгө ден соолук. Ушу эл кызматта жүрүп, ошол элдин патасы тийип, булар дагы үй-бүлө менен бактылуу болсун. Өздөрүнүн үйлөрүгө ушу бизге канчалык аракет кылсак, ошончо кут кирип, жакшы жашасын ошо. Бутуңуз эмне болуп ооруду эле? Эмне диагноз коюлду эле? Бутум грыжа. Бутуңуздан грыжа болду. Ооба. Больницага бардыңыз беле, врачтарга кайрылып? Көп жылдан бери жүрөм, 10 жылдан бери больницаларда жүрөм. Бул жактан результат болуп аткан. Ооба, TikToктон көрүп келдим, айылдан. Келгенден бери жакшы. Результат жакшы берип атат. Айшеже, у вас что болит? И какие результаты? Вы знаете, у меня болело все. Кости болели, головные боли, давление. У меня все было. У меня артроз, ревматизм. Ну, в общем, все кости, костная болезнь у меня была. По мочевой части. Ну, в нашем возрасте это бывает. В колхозе работали 25 лет, конечно. И я узнала про это. Посоветовали мне сюда обращаться. Я вообще ходить не могла, совсем не могла. И я обратилась. Я очень довольная. Сегодня последний день, 7-й день. Очень довольная. Ребята очень хорошие, дружный коллектив у них. Улыбаются, уважают и хорошо работают. Массажи прекрасные у них. Фитобочка прекрасная. Вообще очень прекрасно. Вы до этого врачам ходили? Я ходила к врачам и уколы получала, но это обезболивающее было. Правда, честно говоря, на массаж мне никакой врач не писал, я не ходила. А только вот мази, как обычное, растирание. Потом я через интернет еще видела, всякие маски делала, но бесполезно было. Конечно, здесь вообще другая методика лечения. Мне очень понравилось. Я очень довольная. Спасибо, очень большое спасибо. Вот ребята каждый день благодарю, вот они улыбаются, они знают. Дуа делаю им. Худайым казабирада сахтасын, кулар дәрт көрмесин. Что еще можно сказать? Обращайтесь, кто болеет. Вот честно, чем платить только по аптекам, да, лучше один раз прийти сюда и нормально лечиться. Я так считаю, по крайней мере так. У меня сейчас намного легче. Я не говорю, что полностью, намного легче. У меня что сейчас болит? Только вот эти массажные кости болят у меня, которые мне крутили. Но это с каждым утром, я когда просыпаюсь, уже намного лучше. Я знаю, что это временно, и она пройдет. Кумар мырза, сиздердин дарылуу укмаңыздарда хижаманы кенен колдонот экенсиңер. Ушу хижаманын пайдасын жана кандай колдонуу керек кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчи айта турган кезде бул хижама пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү да. Өтө чоң сүннөттөрдүн бири. Хижамада көп пайда бар. Биринчиден мындай медициналык жактан алганда кан жаңаланат. Кандын жаңалануусу, клеткалардын жаңалануусу, тканьдардын жаңалануусу, бүтүндөй организмдин жаңалануусу. Организм жашарат кадимкидей, иммунитет бекемделет. Ошол организмдеги бизге көзгө көрүнбөгөн процесстер, мисалы центральный нервный система, борбордук нерв системасынын процесстер жөнгө салынат. Лимфа система активдештирилет, андан сырткары кан айлануу системасы активдештирилет. Бул хижамада бул көзгө көрүнгөн, мындайча айтканда, илим менен биз түшүндүрүп алып турган нерселер да. Андан сырткары бирок хижамада бизге көзгө көрүнбөгөн нерселер бар. Биз элдик дарыгер катары биз кайталап кетем, бизде эркиндик бар да, көп нерсени айта алабыз. Кара дуа деп коет, мына өзүңүздөр билгендейчи. Кара дуага хижама өтө таасирдүү. Суук көз, суук сөз деп коет кыргыз элибизде. Назар деп коет. Ошолордун бардыгына тең мына хижама пайдасы чоң. Ошо хижама менен кошо айтып атпайбызбы баягы шарттуу түрдө арам кан, жаман кан деп. Эми кан кандай болуп бөлүнөт, ал алымдарга маалым, бирок медицинада застойная кровь деп коет да, ошол. Ушу хижаманы кайсы органдарга коесуздар? Эми органдарга коюлуу дегенде мен сиздин сурооңузду туура эле түшүндүм. Болгону эле точка, мисалы комбинация точка деп коет.
ошол при подборе комбинации точек ошо точкалардын комбинациясын тандоодо 3 метод бар. Мисалы биринчи метод подбор точек Цуньский деп коет, Цунь методу боюнча. Цунь методу боюнча 3,5 миңден ашуун чек бар. Ал эң татаал методика. Аны колдонгон адамдар өтө сейрек. Көбүнчө эле ошо меридианский метод менен жөнөкөйрөөк метод ошол менен, андан да жөнөкөйү ошо сегментарный метод деп коет. Ошол сегментарный метод подбора точек деп ошол менен алынат. Бизде ошо остеохондроз, грыжа, протрузия, смещение ошол боюнча омуртка тутумуна байланыштуу ооруларга багытталган болгон үчүн биздин дарылоо ыкмаларыбыз көбүнчө эле сегментарный метод менен меридианский метод колдонулат бизде. Ошол негизгиси көп жаңы баштагандар жаңылышып жүрүшөт. Азыр деле балким болгондор, бирок көпчүлүгү түшүнүп калды. Хижама кылууда кандын көп чыгышы максат эмес да. Эң негизги максат туура чекиттерге коюлуш. БАТ деп коет, биологически активные точки деп коет да. Нервное сплетение деп коет, нервное окончание, ошолордун баарын учитывать этип туруп, анан коюлса, ошонун таасири жакшыраак болот. Канды көп чыгарыш ал максат эмес. Чыгыш медицинасында ийне сайуунун өзгөчөлүгү эмнеде? Жана меридиандар концепциясына же болбосо ички энергияга байланыштуу ар кандай маселелер боюнча айтып бере аласызбы? Ийне саю рефлексия терапия багытындагы эң байыркы методика. Анын тарыхы 5000 жылга барып такалат да. Биздин заманга чейин 3000 жыл мурун Кытайда Желтый император деп коет, ошондой Желтый император ошонун намынан биринчи жолу каноны Желтого императора деп ошондой бир чыгарма жарыкка чыккан. Ошол кезде ошону император жазган же ошондой деп түшүнүш керек эмес, себеби дегенде ошол кездеги дарыгерлер өздөрүнүн тажрыйбасын, өздөрүнүн окуусун элге жайылтыш үчүн авторитеттүү адамдардын атынан чыгарышкан да. Эми ошол кезде императордон өткөн авторитеттүү ким бар? Уламыштарга караганда ошол Желтый императордун жанында Чи Бо деп, орусчада Ци Бо деп коет. Чи Бо деген кеңешчиси болгон. Ал өтө акылман, улукман, жарыкман, орусча айтканда просветленный киши болгон да. Ошол Чи Бо деп коюшат. Ошол Чи Бо просветленный киши ошол бүт бардык жактан и медицина жактан дагы маалыматы бар, тажрыйбасы мол, ушундай дарыгер киши, окумуштуу киши, бүт бардык жактан. Илгери универсал болгон адамдарчы. Бир багытта алган эмес. Бир эле кезде медицинаны жакшы билсе, ошол менен бирге астрономияны жакшы билишкен. Ошону менен бирге математиканы, геометрияны бүт бардык жактан алып кетишкен да. Ошондой бир даанышман киши каноны Желтый император деп иглотерапия боюнча алгачкы канондорду жазып, императордун атынан калтырып кеткен да. Императордун атынан калтырып кеткен. Ошондо эле ошол ийне сай методикасында ошол кезде эле Усин концепциясы колдонуп келет да. Усин концепциясын эми айта албайм, бул ушунчалык терең, ушундай океандай болгон бир өзүнчө объемный концепция да. Аны ушунчалык жакшы билем деп айтыш кыйын, себеби улуу устаттарыбыздын алдында албетте уят болуп калгандан тартынам, бирок өзүмдүн түшүнүгүм боюнча эле бир аз сиздерге кыскача маалымат берсем, ал концепция боюнча алгач бардыгы бүтүн болчу дейт да. Анан экиге бөлүнүү болду дейт. Мисалы, ак кара, жаман жакшы, аял эркек, күн түн деген сыяктуучу. Ушул экиге бөлүнүү. Ал концепцияда ин-ян деп коет, мисалычы. Ин-ян концепциясы. Ушул эки карама каршылык бир көз караш менен караганда, мындай бир караганда, бири-бирине карама каршы болгону менен бири-бирин толуктап, ошол карама каршылыктын эсебинен жашоо уланып, айланып турат деген концепция да. Энергия айлануу, ошо өмүрдүн айлануусу, жашоонун улануусу ошол концепцияга багытталган. Мисалы, эркек менен аял эки башка да алып карагандачы. Бирок экөө биригип өмүр уланып атпайбы? Күн түн карама каршы болгону менен экөө биригип сутканы түзүп атат.
ошол сыяктуу да. Биз башка өлкөлөрдүн элдеринин медицинасына кызыгабыз жана аларды көбүрөөк кеп кылабыз. Биздин Кыргыз эли улуу эл болгонун бүт өлкө билет. Демек биздин элдин дагы элдик медицинасы болду беле. Ушуга кандай жооп бере аласыз? Албетте, ушул жөнүндө мен дагы көп жерлерде ушул маселени козгоп келем. Мени түшөлткөн маселе ушул. Биз Кыргыз эли ушундай бир өзгөчө эл, мындай жөндөмдүү эл деп айтам да. Жөндөмдүү эл бардык нерсени өтө бат үйрөнөт. Потенциал бизде өтө күчтүү. Кыргыз эли мындай жарыкман, ушундай бир башкача касиеттүү эл да. Касиеттүү эл. Муну менен эч ким талаша албайт. Бул маселе тастыкталган, себеби биздин тарыхыбыз өтө терең. Мисалы Кытай летопистеринде дагы Кыргыз элинин тарыхын өтө терең 50.000 жылга чейин алып барышат да. Биздин заманга чейинки 50 тысяч лет назад деп ошолго чейин такап алып барышат. Албетте бизде цивилизация болгон, ал цивилизациянын гүлдөп өнүккөн кездери да болгон. Бирок биз көбүнчө эле улуу Кыргыз империясын гана айтабыз, бир жактагы 10-кылымда биздин замандагы элечи. Бирок андан мурун 50.000 жыл мурун бизде цивилизация болгон Кыргыз элинде. Кыргыз элинин тарыхы өтө терең. Мисалы Кыргыз элин өзүбүз деле угуп жүрөбүз, Нур эл деп аташат да. Нур эл, нурдан бүткөн эл депчи. Күн эл деп айтышат. Күндүн балдары деген маанини берет. Анан кантип эле ошондой улуу элде, данышман элде өзүнүн өздүк медицинасы болбосун? Сөзсүз болгон. Неме тигил кечиресиз, мындан бир топ жыл мурун Барскондон бир адамдын сөөгүн таап алышыптыр да, баш сөөгүн таап алышыптыр. Ошо баш сөөгүн таап алса, алтын менен каңдап сынган жерин бириктириптир да. Бул эми ошо кезде деле кастопрафтар пайда болгонбу деген суроону айтайын дегем да. Сөзсүз, мисалы, сөзсүз. Кээ бир маалыматтарда биз өзүбүз деле мына рефлексотерапия деп айтып атпайбызбы? Рефлекс деп латын тилинен болот, именно зеркальное отражение деп коет да. Бир адам денесине бир сырттан кандайдыр бир же иштен болуп кандайдыр бир таасир болсо, биз азыркы учурда сырттан деп эле алалы. Ал организм ошого реакция берет да. То есть ошол нерсени отражать этет. Ошондон эле алган нерсе да. Мына кичинекей жаш бала чуркап барат эле жыгылганда, тизесин уруп алганда, ошол жерин сыйпалайт да ушалапчы, сразу элечи. Инстинктивно уже орун басыш үчүнчү карасаңыз. Эми албетте сиз айтып кеткен маалымат бул өтө сонун маалымат. Ошол кезде эле карасаңыз, алтын менен кынап деп, ошол кезде Кыргыз эли данышман эли алтындын чирбей тургандыгын, ошонун дат баспай тургандыгын билип туруп, алтын менен кынап атпайбы карасаңыз. Башка менен деп. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы пайгамбарыбыз жарата алганда, ошол бир согушта мурдунан жарата алган дейт, ошондо дагы алтынды колдонушкан дейт, ошо кемирчекти калыбына келтириш үчүн. Ошо как азыркы айтканда, грубо айтканда, имплантант катары алтынды коюшкан дейт да, кемирчек кылыпчы. Ал бул болгон нерсе. Дагы бир маалыматтарда айтылат, мына Яглахар хан деп, ошол кайсы заман, кийинки ушул биздин заман болуп калды ужечи. Ошол Яглахар хан деп коет, прототип Манаса деп айтылып келет да. Ошонун учурунда Нуремчи деген улуу эмчи болгон, Нуремчи депчи. Анын касиети жөнүндө, анын жөндөмү жөнүндө көп нерселер айтылат. Мындайча айтканда, өлгөн адамды тирилткен деген сыяктуу нерселерди айтышат да. Ушундай бир улукман, ушундай бир жарыкман адам болгон. Эми бизге ал нерселер мындай эле бир жомок катары болушу мүмкүн, бирок биз көрбөй калсак да, биздин аталарыбыз көрүп калбадыбы? Жанагы азыркы куяң же болсо башка бир оорулар менен ооруп баргандарды камчынын сабы менен эле бисмиллах чык деп эле оорунун акырын сүрүп чыгарып айыктырып койгондор, көргөндөр бар да, мисалы үчүнчү. Эми сиздер жанагы илгери бир аталар, балдар, жаш балдардын буту колу чыгып кетет го, жыгылып кеткен. Ооба. Ошондой чыгып кеткендерди ордуна кое аласыңарбы? Бизде ачыгын айтыш керек, омуртка тутум менен иштейбиз. Ошол биз узкий профиль деп коет, ошого багытталганбыз. Куяң илдеттин үзөсүздөрбү, жана куяң илдети эмнеден улам пайда болот? Вот куяң илдеттин үзү деп карасаңыз, мына үзүү, жоюу деген сөздөр эмнеден калып кеткен? Баягы эле
классика массажын кылган массажистер түшүнөт, адистер. Ошол жерде техникалар бар да, мисалы поглаживание, разминание сыяктуу, растирание сыяктуу. Ошол эле сыяктуу эле бул ошол кыймыл аракеттин эле бир методдору. Кармап туруп кол менен апчып, үзүп, же болбосо чыканак менен жоюу да. Ошондон калып кеткен бул. Куяңды үзөт, анан жоет депчи чындыгында. Бул эмнени айтып жатат? Куяң бул илгерки эле радикулит да, орусчасы радикулит. Көбүнчө эле бизде бел ооруп анан бутка берип зыркыратып, жанын коерго жер таппай ары бери жылып ооруса, куяң деп айтып коебуз. Ал кадимки эле радикулит да кийин медицинанын өнүгүшү менен уже остеохондроз деген терминге айланды. Остеохондроздун ичинде баары бар. Өзүңүздөр билесиздер, остео деген сөөк, хондроз ооруну түшүндүрөт. Ошол именно омуртка тутумуна байланышкан оорулардын баардыгын жалпысынан остеохондроз деп койсок болот да. Бирок элге желкедеги туздун топтолуп калышы, желкенин дөмпөйүп калышы ошол гана остеохондроз деген түшүнүк менен калып кеткен. Бул нормальный эле нерсе. Мисалы, желкеге туз топтолупту десе, биз аларга кечке майдалап түшүндүрүп отурбайбыз. Ал туз эмес, ал пурин, кристаллообразный и плюс мочевая кислота деп аны ар бирин бөлүп майдалап отурбай эле элге түшүнүктүү болуп атабы, жетиштүү болуп атабы, ошол бойдон эле калтырабыз. Бирок эл билиш керек, илгерки куяң, ошол медициналык сөз менен айтканда радикулит, азыркы остеохондроз, грыжа, протрузия ошол да, экөө бир эле. Болгон эле классификация бөлүнүп, улам терең изилденип, баардык ордунда турбайт да, медицинада өнүгүп атат. Биз мына Кудайга шүгүр дагы ушул жерден айтып кетейин, Кыргызстандын медицинасы, мына официалдуу медицинасы аябай күчтүү. Союз кезинде экинчи орунда турган Россиядан кийин эле. Бизде школа аябай күчтүү болгон, именно медицинская школа ошо өтө күчтүү болгон. Бардыгы аны билет, өтө оор операцияларды жасашкан. Азыр деле биздин хирургдар, биздин врачтарды чет мамлекеттерге апарып жасатып атышат. Себеби өтө жөндөмдүү врачтарыбыз, өтө күчтүү адистерибиз көп. Болгону биздин атабыз дагы 25 жыл хирург болуп иштеди, кандидат наук, ошо Бугубаев Металип деп. Ошто городской больницада экинчи хирургическое отделениеда заведующий болуп иштеген 25 жыл. Ошол киши айтып калчу эле, советская медицина, совет медицинасы өтө күчтүү, бирок бизде военная медицина өнүккөн дейт эле да. Биз ошо 70 жыл бою согушка даярдандык, ошондуктан бизде дейт ошол чачырап кеткен адамды дейт жыйнап коебуз дейт да, грубо айткандачы. Невозможно нерселерди кылып коебуз, бирок соо адам менен дейт иштей албайбыз дейт да. Нормальный адам эмес. Себеби бизде именно атабыз айткан экен, бизде профилактика слабый экен да, алдын алуу и реабилитация. А бизде реанимация өтө күчтүү экен да. Реанимация. Ош медицина үчкө бөлүнөт да, профилактика оорунун алдын алуу, реанимация сактап калуу, реабилитация калыбына келтирүү депчи. Бизде алдын алуу аябай слабый, анан калыбына келтирүү өтө слабый да. Реанимация дагы эле күчтүү. Сактап калуу жактан биздин медицина өтө күчтүү, дагы эле күчтүү да. Болгону Кыргызстанда ошол профилактиканы өнүктүрүшүбүз керек, анын үстүнөн мамлекет иштеп атат, Кудайга шүгүр. Именно муну реанимацияны биз официальный медицинага тапшырсак, бизге окшогон элдик дарыгерлер реабилитация, кайра калыбына келтирүү менен алектенебиз да. Мисалы үчүн бизге жөнөкөй эле бир аппендицит менен келип калса, элдик дарыгер эчтеке кыла албайт. Эмне кыла алабыз? Же язва желудка жарылып кетти, ал жөнүндө айтпай эле коелу да. Ножевая травма, там пулевое ранение, аларды вообще биздики реабилитация. Вот профилактика кылынбадыбы, больницага түштү, биз көбүнчө ойлойбуз да, больницага түшкөндөн кийин анан реанимационный отделге түшсө эле адам уже реанимацияга түштү депчи. Жок, адамдын больницага түшүшү уже реанимация да. Уже. А эгер больницага түшүп анан реанимацияга түшсө, ал вообще оор акыбалда. Биз андан кийинки калыбына келтирүү менен заниматься этебиз. Силер дайыма массажчыны көбүнчө грыжаны сакайтасыңар, да? Ошо грыжа неден улам пайда болот? Жана кантип силер аны толук айыптыра аласыңар? Ишенимди айта аласызбы? Айыптырасыз. Өзү теоретически грыжа толук айыкпайт. Теоретически. Бирок фактически биздин практикада болуп жүрөт. Эмгерде биз МРТ деп магнитно-резонанс томографиянын данныйларына таянсак, биздин практикабызда көп эле болгон, бизге чейин грыжа болуп келип, анан кайра бир канча курстарды алгандан кийин кайра түшкөндө грыжа жок болуп кеткен учурлар болгон. Бирок балким анын себептери
ошол аппараттагы мүчүлүштөр болушу мүмкүн, балким чындыгында ал жок болуп кетиши мүмкүн, бирок чындыгында теоретически грыжа такыр жок болуп кетпейт, ал хронический ооруларга кирет, бирок рассасывается дейт, ал уменьшается, кичирейет. Мисалы 7-8 мм болсо 3-4 мм кичирейет. Же болсо 10-15 болсо 10-12 чейин кичирейет. Эң негизгиси ошол бейтапты уже беспокоить этпей калат да. Ал кыйналбайт, каникулде жашоосун уланта берет. Ошол биздики жетишкендик да. Бирок көпчүлүгү эле ошол бейтаптарда ошондой түшүнүк бар. Бир жерге барып туруп эле дарыланганда ошол бойдон толук дарыланып, ушул оорууну ошол бойдон унутам деп. Бул эми көпчүлүк учурда жомок. Себеби өзүңүздөр билишиңиздер керек, остеохондроз бул хронический ооруларга кирет. Бирок буну менен биз кайгырып капаламашыбыз керек. Бул ушундай бир сонун оору, эгер чындап туура түшүнсөчү, ал адамды постоянно өзүн формада кармаганга түртөт да. Гимнастика жасатат, диета менен жүрөт, спортом занимается, мындайчы. Бүт өзүн карайт да. Жылына бир жолу барып больницага барып көрүнүп дарыланат. Ошол остеохондроздун артынан ал канчадаган серьезный оорулар бар го, мында олуттуу оорулардын алдын алат да. Карасаңыз, кичинекей оорулар дейт, айтылат да ушундай. Бизди чоң оорулардан сактайт. Кичинекей стресс бизди чоң стресстерге даярдайт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына коронавирус болгондо, мына такыр оорубаган адамдар аябай мындай оор акыбалда болушту да. Ошол эми аз-аздан ооруп жүргөн адам бул ооруга даяр болот экен организмичи. Ошон үчүн ооруп атканыңарга эч кайгырбагыла. Адамдын организми ушунчалык уникалдуу, айтып калышат, 40ка жакын ооруну көтөрө алат депчи. Кудайдын кудурети да. Ошон үчүн бир жер ооруп калса, ошол оорунун ичине кирип кетпей, наоборот, тескерисинче оорунун сыртынан чыгып, бул оору мага эмне айткысы келип атат? Эмне үчүн ооруп калдым деп ошонун үстүнөн ой жүрсө, жообу батыраак табылат. Дагы эле айтып кетем, дарыгердин, деги эле ал элдик дарыгерби, же официалдуу медицинанын адисиби, бейтапка кылган жардамы ашып кетсе бир 10%. 90% бул бейтаптын аракети. Анын позитивный мышлениясы, режимди кармаганы, ошол жашоо турмушун мындай кандай десем, туура тамактанып, туура эс алып, убакыт сааты менен ошолордун баардыгын карап жүрсө, албетте бул өтө чоң пайда да кайра өзүнө эле. Сиздер илдеттин диагнозун кантип коюп аласыздар? Жана кандай жол менен дарылайсыңар? Илдеттин диагнозун биз айтып кеттик жана бизде сегментарный метод подбора точек деп, именно сегмент деп коет, ал адистер билет, омуртка тутуму боюнча эле, максат келген омуртка тутуму боюнча эле кармап туруп, кайсыл жерде омурткада патология болсо, же мүчүлүштүк деп коет, ошол жерден эле айтып бере алат. Мисалы, адамда 32 омуртка тутуму бар. Эми кээ бирлеринде 33 болуп калат, бул дефект эмес. Бул норма. Мисалы, шейный 7 болсо, грудной 12, 5 поясничный, 5 крестец и 3 копчикке кетет да, бардыгы биригип 12 болот. Ошол поясничный баштасак, мисалы, көбүнчө эле бел ооруп атпайбы? Поясничный отдел көбүнчө эле ошо мочеполовая система деп коет, жыныстык органдар менен байланышкан. Ошол жерде бир уплотнение же напряжение болсо, мына адис максат эми Кудайдан берген өзүнүн касиети менен, мына ата бабасынан бери уланып келаткан мунун өзүнүн мындайча айтканда бир өнөрү, кол менен кармап туруп эле уже кайсы омурткада мүчүлүштүк болсо ошого байланыштуу эле билет. Мына мисалы поясничный отделде 3-4 уже чисто мочеполовая система, грубо айтканда. Же шейный отделде первый шейный уже атлант, уже это функция головы, то есть менин иштөө функциясы. Же груднойдон алып карасак, мисалы үчүн 2-де же 3-те проблема болсо, 2 уже жүрөк менен байланышкан, 3 өпкө. 4-нчи болсо уже өт, 5-нчи болсо уже боор, 6-нчы ашказан ушинтип кете берет да. Эгер бөйрөктө проблема болсо, уже 10-нчы омурткадан табат. Ушул сыяктуу эле да. Кармап туруп эле мындай экен деп эле айтат. Бир эле омурткага таянып эле анан кийин ошо менен эле диагноз коюп койбостон, конечно, клиническая картина деп коет, больной ошол адамдын состояниясын карайт, жалобун угабыз, арыздын угунчу, ошолордун баардыгын учитывать этип, ошондон улам анан чогултуп келип туруп анан бир жыйынтык чыгарып, анан леченияны баштайбыз. Жана иглотерапия колдонуп атпайсыңарбы? Ал эмне максат менен аны колдонуп атасыңар? Эмне максаты эмне? Аткарган иши?
иглотерапиянын максаты аябай көп, бирок биздин жумушта эгерде кыскача айта турган болсок, мына бизде мануальный терапия менен иглотерапия ошону шайкеш кылып колдонуунун себеби мануальный терапия вот именно максат мага пациентти бейтапты корешковый синдром деп коет, ошо омурткадагы проблемасын чечип карматат да. Колуна карматып берет. А мен болсо алып туруп, булчуңдагы проблема бар го. Ошо менен иштейм да. Себеби мануальный терапиянын жардамы менен омуртканын ордуна койгон менен ал омуртка канча убакыт кыйшык акыбалда жүрдү, мисалы үчүнчү. Мышечный память деген бар да. Мануальный ордуна койгон менен мышцы уже кайра тартып кетет. Кайра элечи. Кичинекей эле олдоксоң ым кылабы же вообще жөнөкөй эле жүрөбү кайра омуртканы мурдагы акыбалына алып келип коет. Ошол жерге ине сайы менен биз ошо мышечный памятьти стирать этебиз. Мышцаны кайра тартып кетпегидей кылабыз дагы, омуртка ордунда калат да. Ушул жердеги ине сайынын функциясы ошол. Ал эми башка багытта иштегенде ине сайынын функциялары өтө көп. Өтө көп. Жанагы алтын ийне дегенге кандай жооп бере аласыз? Бүт эле алтын ийне деп калышат. Ооба, ушул жөнүндө да маселе көп. Алтын ийне деп көп эле келип сураганда эле сиздерде алтын ийне барбы жокпу дейт. Албетте эле түшүнүк бар. Алтын ийне дегенде эле алтындан жасалган ийнени саят деп ойлошот. Балким билбейм, бир жерден көргөнбү. Чындыгында алтын өзүнөн жасалган ийне ал ушунчалык жумшак болот, ал ийнеге кирбейт ал чындап. Болгон алтын жалатылган ийне, күмүш жалатылган ийнелер колдонулган. Анын себеби алтын ысык келет. Айтып атпайбы, основной оорулар ысык, суук, анан кийин стресстен ооруйт депчи. 3 эле оору бар да өзүчө. Ысык, суук. Эгерде травма албаса адам же инфекция вирус чукпаса, ысыктан же сууктан же болбосо психологический жактан эпкин деп коет, ошо мүзөк деп коюшат да. Ысык, суук, мүзөк депчи. Ысык суугу азыр түшүнүктүү, мүзөк деген ошо эпкин деп калыптыр деп айтылат. Же стресс болуптур дейт, чочуп калыптыр дейт. Ошондо эгерде суук тийип орса, ийне сайылат. Алтын ийне. Ал ысык келип атпайбы? Эгерде ысыктан ооруп аткан болсо, күмүш ийне сайылган. Азыр ал колдонулбайт, себеби дегенде ал ийнелерди ыргыта албайсың, кымбат. Аны отработка кылсаң, то есть обработка кылсаң, автоклапка салсаң, башка кылсаң, ал өзүнүн качествосын жоготот. Ошон үчүн азыркы учурда стерилизованный медицинский одноразовый иголкалар эле сайылат, колдонулат, болду. Ар бир пациентке ошол бир процедура колдон, то есть канча күн алынат, ошол аты, фамилиясы жазылып, андан кийин ал ыргытылыш керек, башка колдонулбайт. Себеби оору башка ооруларды айтпаганда эле, спид тигибин айтпаганда эле, гепатит мисалы үчүн. Ал ушунчалык таркап кетти, ийнеден жугушу аябай ыктымалдыгы чоң. Анын ийнени кайнатсак дагы ал өлбөйт. Себеби суу 150 градуста кайнайт. Анын 300-400 градус автоклапка салыш керек. Эми элестетиңизби, 300-400 градус автоклапка алтын ийне менен күмүш ийнени салсак, анда алтындын чаңына калбайт да уже. Эми сизге эркин сөз, кандай кеп кеңешиңизди айта аласыз? Жана айтып кеттик го, бизде Кыргызстанда вот именно балким башка мамлекеттерде делеби, ошондойдур, бирок бизде профилактика деп алдын алуу, оорунун алдын алуу аябай аксап келет да. Орунду дарылагандан көрө дейт алдын алуу оңой да. Орунун алдын алып, Японияда мисалы үчүн адам оорубаса деле жылына бир жолу жок дегенде больницага врачтарга көрүнүп, бир 10-15 күн бир курс лечение алып коет экен да. Эми биз деле өзүбүз үчүн аракет кылып, оорубасак деле келип, ден соолугубузду көргөзүп, тем более бир кандайдыр бир проблема болсо дарыланып турсак аябай жакшы болот. Ошол оорунун алдын алууга айтып турганым, туура тамактанып, ден соолукту чыңдай турган көнүгүүлөрдү жасап, таза маада дем алып, сүкүт деп коет кыргызча айтканда, ошо сүкүт орусчасы медитация деп коет. Кичине ойду бир жерге топтоп, бул жашоого келген максат, бул жашоонун маңызы жөнүндө ойлонуп, эми адам бул жашоо жөн эле тамак жеп, ичип эле кетиш эмес да максат. Максатыбыз такыр бөлөк. Биздин максатыбыз бул өзүбүздү таанып, дүйнөнү таанып, жашоонун максатын билип, анан өзүбүздүн миссиябызды аяктайбыз да, чейин аракет кылышыбыз керек. Бул дене коробка, бул бизге убактылуу берилген Алланын аманаты. Аманатка кыянат кылбай кам көрүш керек. Даже ботинканы майлап сүртүп кийсең көпкө чейин кийесиң да. Даже машинаны каратып атпайбыз бул 6 айда бир жолу. Кичине бир жерде тырыктап калса чуркап барабыз дагы. Ден соолукка келгенде эле убактыбыз жок. Ошол келиңиздер, кайрылыңыздар. Бизге болобу мен айтпайм, обязательно бизге жок. Бизге окшогондор бизден күчтүүлөр толтура. Кайрылып, дарыланыңыздар. Кайсы жерден сиздер результат алсаңыздар, кайсы жер жүрөгүңүзгө туура келсе,
ошол жерден дарыланып өзүңүздөр караңыздар, ошо денсаулыгыңыздар үчүн камап көрүңүздөр.